Бул бөлүктө Меккенин мушриктери кандай кылып алар Каабаны таваф кылышкан, айлангандай. Себеби бул нерсе Ибрахим пайгамбардан калган да. Меккеде адамдар пайгамбар алейхиссалату вассаламга чейин деле ошондой ажылык кылышып, кайрымдуулук иштерди кылып, Ибрахим пайгамбардан калган амалдар калган. Мына ошонун биринде Аллахтын үйү Каабаны айланып атканда алар ышкырык менен жана кол чабуу менен кылышкан дейт. Биринчиден жылаңач, анан экинчиден ышкырык, үчүнчүдөн кол чаап. Азыр биз бисмилля, Аллаху акбар, ла илляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, лаббайк Аллахумма лаббайк пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзгөн зикирлер менен кылган болсок, булар болсо кандай? Биринчиден жылаңач, экинчиден ышкырык, үчүнчүдөн кол чабышып, ошону айланууда ибадат деп көрүшкөн. Ушул нерсе менен Аллахка жакындайбыз деген. Алла таалам Куранда айтат, Анфал сүрөсү 35-аят: "Ома кана салатухум индал бейти илля мукаау ва тастия". Алардын Аллахтын үйүндө кылган ибадаттары, дуалары тек гана ышкырык жана кол чабуу болгон дейт. Мына ушундай көрүнүш болгон, субханалла. Пайгамбар алейхиссалату вассалам динди эткизеликке чейин Каабада ушундай кылык кылышкан. Мына ушул нерсени адамдардан болгон жиндер, шайтандар кооз кылып көргөзүп койгон. Болбосо ибадат деген бул тек гана Алла таалам көргөзгөн, буйруган нерсенин негизинде ибадат болот. Ошон үчүн ибадатты таукифия деп коет. Бул деген сөз адам өзү бир нерсени жакшы көрүп, ушул Кудайга жагат болуш керек, мунун деле эмне зыяны бар деген жакшы ой менен эле кылып кое берсе, ал ибадат болуп кала бербейт. Ал ибадатты Аллах таалам же Аллахтын элчиси көргөзүп бериш керек. Мына ошондо гана ибадат болот. Кайсы нерсе менен Аллах таалам менен жакындайм десеңиз, ошо жакындоонун жолун сөзсүз шариятта болуш керек. Аллах таалам көргөзмөсү же пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолунда. Мына ушул эки нерсени арам экени белгилүү болду. Ышкырык жана кол чапкандагы. Бул жерде жөн эле ышкырык, кол чабууну айткан жок. Ошол нерсе менен Аллах тааламга жакындайм деп, ошону ибадат деп көрсө дейт. Эгер аны ибадат деп көрбөй, жөн эле ышкырган болсо, жөн эле кол чапкан маселе айтылган жок. Жакшылап айырмалайлы. Эгер муну жөн адат катары кылам десе, жөн эле ошолорго окшошкон болот. Жакшы эмес да бул дагы. Кол чабууну аялдарга пайгамбар алейхиссалату вассалам уруксат берген. Баягы намазды окуганда деле жаңылышып калса, субханалла, Аллаху акбар деп эркектер зикир кыла турган болсо, аялдар болсо кол менен чаап, ушул нерсени уруксат берилген аялдарга. Мындайча айтканда, аялдар зикир кылып, таспих айтып эскертпейт деген сөз. Фитна болбош үчүн. Ошондуктан эркек адамда бул нерсеге аялдарга окшоштук бар. Кол чабууда. Экинчиден мушриктерге окшоштук бар. Үчүнчүдөн бул нерсени ибадат кылып, Аллах тааламга жакындоо арам нерсе. Себеби муну пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйды, Аллах таалам Куранда да баяндады. Мына ушул жахилиянын жөнөкөй түрлөрү. Каабаны жылаңач ышкырык менен, кол чабуу менен таваф кылбайт экенин билдик бул бөлүмдө.